Кыргызстан Борбордук Азияда орун алган экологиясы таза, жаратылышы керемет, чакан мамлекет. Республикада 6 миллиондон ашык адам жашаса, анын 60%дан ашыгы айыл жеринде дыйканчылык жана мал чарбачылыгы менен алектенип киреше табышат. Медицина адамды, ал эми ветеринардык медицина адамзатты дарылайт деп бекеринен айтылган эмес. Мындан улам бүтүндөй жер шары боюнча ар бир адамдын тамак аш коопсуздугун камсыз кылуу үчүн дүйнөлүк ветеринарияда заманбап ыкмалар иштелип чыгып, илимий ачылыштар жасалууда. Биздин мамлекетте дагы мындай иштерди республиканын ветеринардык кызматы аркалап келе жатат. Заман талабына ылайык Кыргызстандын ветеринардык кызматында иштеген адистер ар багыттуу иш алып барууда. Эпизоотияга каршы иш-чаралардан баштап тамак аш коопсуздугун камсыздоо боюнча изилдөөлөрдү, тийиштүү вет санитардык текшерүүлөрдү жүргүзүп, элге кеңеш берүү жана ветеринардык жардам көрсөтүү милдеттерин аткарат. Ветеринардык кызмат Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу болуп түзүлгөн. Мамлекеттик ветеринардык инспекциянын курамына ар бир район, шаардагы ветеринардык башкармалыктар, чек арадагы көзөмөлдөө пункттары, аэропорт, темир жол жана диагностикалык борборлор кирет. Эл аралык бажы биримдигинин жана улуттук мыйзамдардын туура аткарылышын так көзөмөлдөө жана ветеринардык тийиштүү текшерүүлөрдү жүргүзүү мамлекеттик вет инспекциянын күн сайын аткара турган иши. Мыйзам бузгандарга айып пул салынып, административдик чаралар көрүлөт. Айыл чарба жаныбарларынан алынган азык-түлүктөрдүн ветеринардык жактан тазалыгын камсыз кылуу үчүн Бишкекте жана Ошто заманбап жабдуулар менен камсыздалган ветеринардык диагностика жана экспертиза борборлору бар. Алар эл аралык аккредитациядан ийгиликтүү өткөн жана бул борборлор калк кызматында. Ветеринардык диагностика жана экспертиза боюнча борборлордун курамында 19 аймактык борбор жана филиалдар иштейт. Андагы лабораторияларда ар кандай малдын ылаңдарына жылына 3 миллиондон ашык изилдөөлөр жүргүзүлүп турат. Республиканын чек ара текшерүү пункттарында, убактылуу сактоочу кампаларда жана чек арадагы документтерди толтуруучу жайларда ветеринардык жана фитосанитардык жактан көзөмөлдөнүүчү товарлар экспорттолуп, импорттолуп же транзитке ветеринардык көзөмөлдөн өткөрүүдө укуктук ченемдердин жана регламенттердин сакталышы тыкыр аткарылат. Бүгүнкү күндө Евразия экономикалык бирлигинин талабына ылайык малды каттоо электрондук системасы ишке кирди. Бруцеллез жана эхинококоз менен күрөшүү боюнча кабыл алынган стратегия өз максатына ийгиликтүү жете алды. Тактап айтканда, акыркы 5 жылга салыштырмалуу бруцеллез жана эхинококоз кескин кыскарды. Эл аралык эпизоотиялык бюронун эксперттери менен биргеликте ветеринария кызматынын 2021 жылга чейинки өнүгүү планы кабыл алынды. Ветеринардык дары каражаттарын тастыктоо жана көзөмөлдөө боюнча борбор ветеринардык дары каражаттарынын тоюттун жана тоют кошулмаларынын сапатын, натыйжалуулугун жана коопсуздугун камсыз кылуу менен шайкештик сертификаты берилет. Эл аралык талаптарга ылайык жана өлкөнүн Евразия экономикалык биримдигине киргендигине байланыштуу ветеринардык инспекция НАДИС, РАДИС, СИОШ, ИСЕЛЕК жана ДОКС боюнча автоматташтырылган электрондук маалымат системасын киргизүүдө. Кыргыз Республикасынын ветеринардык палатасы ветеринария жөнүндө мыйзамдын негизинде түзүлгөн. Бул мыйзамга ылайык ветеринардык палата өз алдынча башкаруу принциби боюнча иштеген жеке ветеринардык врачтар тарабынан кесиптик этиканын ченемдерин сакталышын көзөмөлдөгөн коммерциялык эмес уюм. Вет палата түзүлгөндөн бери 2500дөн ашык жеке ветеринарлар катталды. Онлайн системасы ишке кирип, катталган ветеринардык врачтардын электрондук базасы түзүлүп, окутуу программалары иштелүүдө. Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция иш процессинде башка уюмдар менен да тыгыз кызматташып, улуттук долбоорлорду ишке ашырууга активдүү катышып келет. Айыл чарба, тамак аш, өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин айыл чарба долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмүнүн колдоосу менен инспекциянын материалдык техникалык базасын чыңдоо жана ветеринарлардын иш шартын жакшыртуу багытында алгылыктуу жумуштар жүрүүдө. Мындай иштердин баардыгы ветеринардык коопсуздукту камсыздап, эпизоотиялык абалды жакшыртуу менен тамак аш коопсуздугун бекемдөөгө багытталган. Анын натыйжалуу көрсөткүчтөрүнүн бири катары 2008 жылдан тартып жарандар арасында бруцеллез дартынын кескин төмөндөшүн айтууга болот. Жеке ветеринар катары иштеген жактар ветеринария жөнүндө мыйзамды, вет врачтардын кесиптик этика кодексин жана башка Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын жетекчиликке алуу менен
өзүнүн кесиптик ишмердүүлүгүн жүргүзө алышат. Жеке ветеринарлар тарабынан жыл сайын малдын жугуштуу ооруларына эмдөө жана мите курттарга каршы дарылоо жүргүзүлөт. Мамлекеттик вет инспекция аркылуу жеке ветеринарларга эл аралык каржылоо уюмдары тарабынан да көп жардамдар көрсөтүлүп келет. Атап айтсак, мотоцикл, термочемодан, ветеринардык практикада колдонулуучу жабдыктар менен камсыздалууда. Мунун негизинде жеке ветеринардык адистер эпизоотияны алдын алуу, дарылоо, малды идентификациялоо, ветеринардык санитардык талаптарды сактоо, фермерлерге кеңеш берүүдө, милдеттерин жетиштүү деңгээлде ийгиликтүү аткарышууда. Өлкөбүздүн ветеринардык тармагында илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүчү жана ветеринардык тармакта илимий сунуш берүүчү Арыстанбек Бүйшеев атындагы Кыргыз ветеринария илим изилдөө институту бар. Ал илимдин жетишкендиктерин, алдыңкы тажрыйбаларды ветеринардык практикага жайылтуу максатында иш алып барат. Ветеринардык адистерди даярдоодо жогорку окуу жайлардын ролу жогору. Атап айтсак, Константин Иванович Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университети өлкөдө агрардык тармактагы адистерди даярдаган жогорку окуу жайы. Ветеринардык адистер бул окуу жайдын ветеринардык медицина жана биотехнология факультетинде даярдалат. Ветеринардык врачтарды сапаттуу даярдоо үчүн эл аралык уюмдар, институттар менен бирге иш жүрүп, университеттин материалдык техникалык базасы барган сайын чыңалууда. Кыргыз-Түрк Манас университетинде да заманбап лаборатория менен жабдылган ветеринардык адистерди даярдоочу факультет бар. Жаңы технологияларды колдонуу менен факультетте ветеринардык багытта илимий изилдөөлөр да жүргүзүлөт. Кыргыз Республикасынын ветеринардык кызматы мамлекет мүчө болуп кирген эл аралык уюмдардын жана Евразия экономикалык бирлигинин талаптарына жооп берген, ички ветеринардык кызмат көрсөтүү рыногунда өзүнүн татыктуу ордун таап, өлкөбүздөгү тамак аш коопсуздугун, ветеринардык санитардык талаптарды, эпизоотиялык бакубаттуулукту сактаган бирден бир негизги кызмат. Ар бир жарандын ден соолугу ветеринардык кызматтын уюшкан, сапаттуу иши менен түздөн-түз байланыштуу экендигин негиз кылып, тагылган милдеттерди так аткаруу башкы максаты. Кыргыз Республикасынын ветеринардык кызматы өз ишин эл аралык талаптарга шайкеш келтирүү менен туруктуу өнүгүп келе жаткан кызмат. Ветеринардык врачтын күндөгү жасаган иши биздин өлкөнүн эпизоотиялык жана ветеринардык санитардык коопсуздугун камсыз кылат.